Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 16 марттан тарта Достук өткөрмө бекетине чектөөлөр киргизилген. Кечээ өткөрмө бекет расмий ачылып, эки өлкөнүн жарандарынын кирип чыгуусу бүгүн жанданды. 44 жаштагы Наргиза Эсенова Ош шаарында туулуп өскөн. Өзбекстанга турмушка чыккан. Ата-энеси туугандары Ош шаарында жашайт. Ал карантин башталгандан бери Ошко келе элек болчу. Бүгүн чек ара ачылары менен ата-энесинен кабар алганы келип, кубанычы койнуна батпай турган чагы. Жашайткан фукараларыбызга juda жакшы, бири-бириге болгон самимийлик, мехрибонлук. Эки өлкөнүн жарандарына абдан жакшы болду. Бул эки өлкөнүн достугун бекемдейт. Оштон Өзбекстанга барса, Өзбекстандан Кыргызстанга келсе, бири-бирине болгон ынтымак артат. Биримдиктүү болгонго шарт түзүлдү. Бул үчүн элибиз тынч болсун. Жолду ачып берген өлкө башчыларыбызга ыраазыбыз. Очулду. Буның үчүн юртубуз тынч болуш керек биринчи навбатта. Өткөрмө бекеттен кирип чыгып жаткан жарандардын көпчүлүгү куда сөөк туугандар. Ошондой эле Өзбекстандан Оштогу жогорку окуу жайларга тапшырып, карантинден бери кете албай жаткан студенттер дагы бар. Чек аранын ачылышы канаатташ эки элдин жашоосун жеңилдетти дейт Насиба Асанбаева. Barcha sharoitlar yaratilgan bizga. Endi hozir mana ochiluvdi. Өткөрмө бекетте бардык шарттар түзүлүптүр. Бүгүн ата-энемди көргөнү кетип жатам. Чек аранын ачылышын өтө күттүк. Бүгүн балдарымды алып кетип жатам. Кыргызстандын да, Өзбекстандын дагы чек арасында көйгөй жаралган жок. Марттын 13-үнөн бери келелек болчумун. 5 ай болуптур. Martda 13-ida chiqdim, 16-sida karantin bo'lib qoldi. Shu kundan beri. Пандемия жүрүп жаткан кезде бир тараптуу өткөрүү гана жүргүзүлгөн. Өзбек Республикасынын Кыргызстанда калып кеткен жана Кыргызстандын Өзбек өлкөсүндөгү жарандары гана алынып келген. Ал эми туугандар аралык катташуу, жеке иштерди бүтүрүү максатында кыймыл токтогон. 31 мамлекетке жарыяланган эпидемиялык абал туруктуулугуна байланыштуу Өзбек Республикасы дагы 32 мамлекет болуп кирди. Ошонун негизинде азыркы учурда Өзбек-Кыргыз чек арасында өткөрүү жарандарды чектөөлөр чечилип, Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын жарандардын барып келүүсү жөнүндөгү келишим негизинде жүргүзүлүп жатат. Ал эми 3-чү өлкөнүн жарандарынын чек арадан өтүүсү үчүн 14 күндүк маалымка талап кылынат. Ал эми азык-түлүк экспорттоо шартындагы оор жүк ташуучу унаалар пандемия маалында дагы өтүп турган. Алгоритмдин негизинде сырткы келбеттин температурасын өлчөп, эгерде ооруган белгилери болбосо өтүп атат мамлекеттик чек арадан. ПЦР анализ азыр санитардык карантиндик пост тарабынан алынбайт. Эгерде обсервацияга жиберилсе, ошол обсервацияга жаткырылган жеринен алынат деген маалыматтар бар. Достук өткөрмө бекети эл аралык көзөмөл пункту болуп эсептелет. Мында бардык өлкөнүн жарандары тийиштүү кагаз жана документтери болсо өтүүгө укугу бар. 2 күндүн ичинде өткөрмө бекеттен 3000ге чукул адам кирген. Ал эми кечээ күндөн тартып Достук өткөрмө бекетинен сырткары Кызыл Кыя жана Маданият чек ара бекеттери дагы ачылды. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акбаев, жаңылыктар.